Супер ТВнин жалпы көрүүчүлөрүнө салам. Бүгүн 4 ноябрь Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Кыргыз казак бир тууган аттуу кыргыз эли менен казак элине көпүрө болгон Баян Сыдыкова жана Гүлмира Избасханованын шоу концерти болуу алдында турат. Бул концерттеги бардык кызыктарды сиздерге тартуулайбыз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Саламатсызбы? Кыргызстанга кош келиптерсиз. Маанай кандай? Кош көрдүк. Кыргызстан обожаю, от души, люблю. Өз менен тилейм, сиздерге да сону тилейм. Канчанчы жолу биздин Бишкек калабызга келип атасыз сиз? Экинчи рет келип жатырмын. Сөзбен жеткизе алмайм, шыны керек. Кол шапалактарынын өзү айбай унап атыр. Конечно, анчыны тек жандыратын тек шапалак гана. Сондуктан кол шеметтериңизге басым дем. Жакшы көрөм. Алдыга болгон пландар эми Казакстанга дагы концерт коесуздарбы? Кандай? Кудай кааласа. Негизи Бани кичкене асыгысы экен да, мен негизи оны шакырайын деп атыр эдим да, мени кайта чакырып. Жаным Бани, ак көңүлүңдөн айналдым. От души, рахмет. Әрине шакырам, келемиз, концерт кудай кааласа беремиз. Алда тагы клиптер болот. Шет жагасын бүтүп айта салайын, Өтө жакшы, анда ийгилик каалайбыз. Сиздин колуңузду кармабайлы, сахнага узатабыз. Рахмет. От души, Кыргызстан. Саламатсыздарбы? Чүрөгөчкө куттуктап келип калыптырсыздар. Биринчиден биз да куттуктайбыз бүгүн концертиңиздер менен. Кандай өтүп атат негизи? Албетте мен куттуктап келдим. Казак кыргыздын эки таланттуу кызы, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Зал толтура. Демек бул кыздар өзлөрүнүн көрөрмандарын, күйөрмандарын тааптыр. Концерт аябай мыкты деңгээлде өтүп атат. Элдин кабыл алышы дагы абдан жакшы болду. Башында жалаң жандуу үн менен ырдашты окшойт. Оркестр менен ырдашты окшойт. Бул өзүнчө мындайча айтканда эрдик. Дайыма бар болуңуздар. Мен дагы убагында Роза Рымбаева менен бери 3 жыл катары менен концерт бердим эле. Анан бул негизи өзү ошол азыркы кыйын заманда эки элдин достчулугун бекемдеп, эки элдин мындайча айтканда баягы көпүрө болуп, маданиятыбыз менен мындай бөлүшүп, элге жакшы мыкты маанай тартуулап атат да. Ошондуктан бар болуңуздар, мен Баянага бардык жакшылыктарды каалаймын. Күлдүрүп атышат бияктан. Дайыма ушундай күлкүнүн үстүндө жүрө бер, кыргыз элиңди жакшы чыгармаларың менен сүйүнтө бер. Чоң рахмат. Негизинен концертке канча убакыт даярдыңыздар силер? Негизи концертке бир 2 айдын тегереги эле болуп калды. Мындай аз убакытта бат-баттан кылалык деп ушундай концерт уюшулуп калды. Эми эл тараза элсинчи, Кудай буйрса жакшы деңгээлде өтүп атат деген ишеничтемин. Ооба. Ушундай эжекелерим колдоп, батасын берип келип атканда абдан ыраазымын. Эжеке бар болуңуз. Рахмат. Эң негизгиси биз сүйүнүшүбүз керек да. Дайыма мындай жаштарды колдошубуз керек. Албетте бышкан ашка критиктер көбөйө берет, бирок азыркы заманда, кыйын заманда концерт бериш өтө кыйын. Азаматсың. Чоң рахмат эжеке. Онлайн түрүндө даярдык көрдүңүздөрбү? Же сиз Казакстанга барып, же Гүлмира айым бул жака келдиби дегендей? Жок, бул концертке биз телефондон эле мындай даярданып аттык, ырларыбызды даярдап, мындай кылалы деп. Анан келди, албетте. Анан бияка келди бир жума мурун, бир жума тынбай даярдандык. Анан Кудай буйрса ушундай концерт болот. Азыркы жаштар кандай гана кыйын. Азаматтар, ийгилик. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол.
Концерт кандай өтүп жатат сизге? Керемет, тамаша. Кандай? Кызыңыз менен келип калыптырсыз, кызыңызды колдоо үчүн. Бүгүн дагы сиз сахнага чыгасызбы? Буйртса чыгам. Ырдайсыз сиз дагы. Иә, Кыргызстан кандай экен негизи? өте тамаша. Адамдары, жайдары, қонақ жай екен. Өте тамаша. Екі қызға сәттілік тілейміз. Аман болыңыздар. Енді мен сіздердің сөздеріңізді растайын. Анамның еркесімін. Баян айымдын атасымын. Калуу тилек айтып кетпейсизби анда кызыңызга? Калуу тилек айтарым ушу сахна чыкканына 5-6 жыл болду болуш керек. Ошого калуу тилегим ушу сахнада тилегине жетсин, ойлогон ой максатына жетсин. Жаш кезинен көздөп келаткан болгон эмесине жетти окшойт деп ойлойм. Бирок баягы элдин батасы, элдин тилеги билдирет окшойт. Баягы элдин маанайы жакшы. Бүгүн эми ушу кааларыма, кызымдын кааларыма ден соолук, чыгармачылык ийгилик сахнада ошо өзүнүн ийгилигине жетишсин деп ошол тилекти каалайт элем да. Көбүнчө өзүнүн ата энесине караганда ушу кайын журт жагы өтө жакшы колдойт деп айтып жүрүшөт да ар дайымкыдай. Ошондойбу? Күйөөгө тийгенден кийин казыр кудагый кайненеси колдойт в основном. Биз жардам беребиз. Сиз дагы улутуңуз казак. Казакпын. Кандай колдоо көрсөтөсүз өзүңүздүн келиниңизге? Болгон колуман келгендин баарын жасайм. Негизи чыгармачыл айымдар мындай болот эмеспи? Концерт болот, той болот дегендей түнү келбей калышы мүмкүн, кеч келип калат. Ага кандай көз карашта? Жолдошу, уулуңуз сиздин? Ошонун бардыгын ойлонуп туруп анан уруксат бергенбиз да. Баардык жактан колдоо көрсөтүп турасыз. Ооба, бардыгына. Үйдө негизи кандай келин Баян айым? Алтындай келин. Үйгө дагы жетишет, сахнага дагы. Бардык жакка жетишет. Назира эжеке, бүгүн концертке келип калыптырсыз. Кандай чыгарма аткарасыз? Кудулдук жаатындабы? Ооба, биякта азыр сатира ойнойбуз. Негизи биз бул Баян менен Гүлмирам менен көптөн бери таанышмын. Анан биздин пландар биринчи эмеге деп айтып атканбыз, Москвадан баштайбыз депчи, Москвадагы мекендештерге, казак-кыргыздарга да. Анан кийин Кудай буйрса эми барабыз го дейм. Бияка биринчи Бишкектен өзүбүздүн элибизден, жерибизден бат алалы деди. Анан мен эмне сиз да катышыңыз дейт. Анан эмне ырдайымбы, жалпы арчылышым интермедиа дейт. Анан хорошо да интермедиа ойногон келдим. Ошо бүгүнкү концертте казак-кыргыз бир тууган деп атышпайбы? Казакстанда болгонсуз да? Ооба, мен Астанада, Чымкентте, Алматада көп эле болгом, бир ашып кетсе бир 20 жолу болдум окшойт. Жүрөгүңүз бош да, анан кийин казак жигитине турмушка чыгат белеңиз. Мен эми казактарды мынтип таарынтып албайм. Эми албетте мусулман болгондон кийин бир маңдайыма жазылган казак болобу, мүмкүн түрк болобу, мусулман болсо маңдайыма жазылса чыга бермекмин. Бирок албетте чынында өзүмдүн каалоом мен кыргыздын эле жигитине чыксамбы деген жакшы тилегим бар. Анткени даже мен кыргызды таластын жигитине же болбосо же чүйгө, анткени мен чүйдө көбүнчө уже 30 жылдан ашык чүйдө жашап калдым да, анан таласты түшүнөм. Анан биздин 7 дубанда 7 башка эмелер өздөрүнүн салт санасы бар эмеспи? Ошого мен дагы ушул учурдан пайдаланып жаш кыздарга айтып, жаш балдарга айтат элем, сүйүү менен, бирок сүйүү бир аздан эле өчүп калат экен, анан бирок ошондуктан ар бир өзүнүн ата энесине дагы, өздөрүнө дагы кичинекейинен көнүп калган салтына эле жараштуу оштон оштуктар, таластар таластыктар, дарындыктар дарындыктар ушундай эле үйлөнсө жакшы го деп ойлойм да.
Ошондо сиз чүйлүк же таластык жигитке гана турмушка чыгасыз? Эми буйруганы да мен бирок өзүм негизи бир жолу турмушка ошко чыгып туран түшүп кеткем да ошон бойдон тайгаланып чыга албай жүрөм деп. Кайра ошондон ары чыга албайсыз. Ошондон ары жок таласка барып келип атам дегенде эми Кудайдын буйругу эми аны биз эми Кудайдан кийинки киши болгондон кийин маңдайыма жазылганды көрөм. Эми айта албайм. Эми Кудай эми негрден сактасын. Мусулман болсо болду. Бул концерттин маанилүүлүгү эки элди достугун таңазалап, жакындыгын билгизип, ушундай тырмактай болгон эки кызыбыз эки элдин достугун чыңап жатат десем да жаңылышпаймын. Бул абдан маанилүү деп эсептейм. Мен үчүн дагы, эл үчүн дагы. Ушул достугубуз бекем болсун, кыргыз казак. Анан Гүлмира өзү чакырып калды. Биз өткөндө келгенде бир аз чай ичип, чыгармачылыкта ымалалашып калганбыз. Анан сиңдиме рахмат, баян дагы чалды өкө тең. Анан бул чыгармачыл адамдардын мындай биригүүсү абдан жакшы деп эсептейм. Ийгилик каалап, бир аз сыркоолоп турсам дагы ушул жакшылыгына күбө болоюн деп келип калдым. Дагы чоң ийгиликти жарата беришине тилектешмин. Мынакей ушуну менен концерт соңуна чыгып калды. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык. Дагы да болсо ушуну жакшылыктарда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен мен Аида Багышбекова болдум. Сөзсүз түрдө биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк басып, анан бул жакта коңгуроону басып койсоңуздар, ушундай жакшылыктар менен кабардар болуп турасыздар.